Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн алыскы Америкадагы Сейитбек Усманов, жаңы генерациядагы жаштардын мууну. Соңку убактарда Facebook'та абдан жигердүү контенттерди жазып атат. Мындай кыргыз тилинде болгондо дагычы мен бир нерсеге баса бергим келет. Биз көп учурда тил барьерасын аттай албайбыз. Анан кыргызча билбейм деп эле баягы буякта Кыргызстанда чоңойгон өскөндүн көбү эле бир акценттен уялат, болор болбос нерседен уялат да. Ушуга келгенде Сейиттин бир артыкчылыгы бар экен. 3 классында деп атасың, Сейит? Ооба, ооба. Жаккан билим алып кеткениңе. 10 жашында кеткен. Өзү программист. Анан бүгүнкү күндө темабыз тиги улуттук мындай кайра жаралуу сезимибиз ойгонбой атат да. Деги эле улут түшүнүгүнө келсек да, улут кантип калыптанат? Дүйнөлүк интеграцияда биздин улуттук өзгөчөлүгүбүзгө басым койгон маанилүүбү? Улуттук мындай көкүрөктү койгулаган сыймык менен улам улам өзүбүздү жер планетасында жок улуттай мактаганыбыз маанилүүбү? Эй. Жооп алгым келет. Ооба, улут катары биз өзүбүздү как стартап катары көрүш керекпиз да. Стартап деген ал кичинекей ишкана да. Биз күчтүү улут болобуз десек, ошол күчтүү стартап сыяктуу болуш керекпиз. Эң керектүү эле движенияларды кылыш керекпиз. Эң керек улутубузду күчтүү кылган эле нерселерди кылыш керекпиз да. Биз эгер стартап болсо туура эмес нерселерге энергиясын бөлсө, туура эмес нерселер менен аралашса, акчасы туура эмес жакка кетсе, анда банкрот болуп калат да. Бизде деле ошондой коркунуч бар. Эгер биз улут катары күчтүү болбосок, биз деле стартап сыяктуу банкрот болуп кетиши мүмкүнбүз да, жоголуп кетиши мүмкүнбүз. Улут бар, бирок мамлекети жок мамлекет эл болуп калышы мүмкүнбүз деп эсептейм. Ошол үчүн Улут катары күчтүү дегенде кандай түшүнүк менен? Себеби көбү мындай кара булчуңу бурансандайды күч деп эсептейт да. Интеллект жактан, акыл булчуңубуз жактан. ооба. Физикалык да күч керек, бирок ал биринчи эмес. Биринчиси болсо интеллектуалдык, технологиялык жактан биз алдыда болуш керекпиз. Биз мисалы Тайвань сыяктуу болуш керекпиз да, Израиль сыяктуу болуш керекпиз. Израилди араб мамлекеттери курчап турат, канча 400 миллион араб жүрөт, баарын тең коркуп отурат Израилденчи, 6 миллион Израилден. Же Тайвань ал кичинекей арал, тиякта 1,3 миллиард Кытай. Тайвандын, Израилдин күчү, алар дүйнөгө керектүү технология экспорт кылат, акылдуу технология экспорт кылат. Израилде болсо IT стартаптар аябай көп. Европадан көбүрөөк стартаптар Израилде чыгат, Израиль ушунчалык акылдуу, аларда Европанчалык көп стартап чыгарбайт. Тайвань болсо жанагы ChatGPT үчүн технологиялар, хардверлер ошол жактан чыгат да, баягы Nvidia компания. Ошол үчүн алар ошол аябай күчтүү эл деп эсептейм алардычы. Биз деле ошондойго умтулуш керекпиз да. Биз кичинекей элбиз, бирок дүйнөгө пайдалуу бир нерсе берсек, анда биз күчтүү элбиз. Биз улуттук сыймыкка көбүрөөк басым коюп атпайбызбы? Соц тармактардан байкап атсаң, жанагы көк бөрү же болбосо бир спорттук ийгиликтер менен сыймыктанабыз да. Анан сен өткөндө жакшы контент жазып атың. Абыданчы биз дрондор менен көк бөрүнү бир башкача мындай кейс да, мурда биздин кулагыбыз укпаган, оюбузга келбеген нерсечи. Маселен Европада футбол оюнун карайлы, алардын траекториясынан бери иликтеп мындай илимдин негизинде дагы кандай топту кайсы бурчтан тепсе эффектүү болот, ошондон өйдө кылып анан футбол бүгүнкү күндө дүйнөдө эң атактуу болуп атпайбы? Көк бөрүнү ошондой дүйнөгө улуттук бир өзгөчөлүгүбүз катары, спорттук оюн катары таанытуу үчүн сен айткан нерсе абдан маанилүү да. Ушул жакта кенен кеп кылып берсең дагы. Ооба, албетте, ошо жана стартап сыяктуучу биз мамлекет катары биз кылган движениянынчы энергиянын баардыгы тең биздин мамлекетибизге күч бериш керек да. Мисалы көк бору зыян келтирип атат бизгечи. Бул эски технология, зыян алышат, бирөө дагы өлүп калды жакында эле. Бизге эч кандай пайдасы жок, зыян тескерисинче, минус. Кантип муну плюс кылса болот? Муну жаңы технология өткөзүш керекпиз да. Көк бөрү бул биздин технология алдыга түрткү болуш керек. Аны кантип кылса болот? Эки жолу. Эки түрдүү көк бөрү кылса болот. Бирөөсү болсо дрон менен көк бөрү, тиги
жанагы топту бир воротадан экинчи воротага дрон аркылуу көтөрүп барып ыргытыш керек. Тигилер болсо өздөрүнүн дрон менен күрөшөт. Ошондо анга бизге жаштарды, элди кызыктырат дрон технологиясына өндүргөнчү. Азыр ооба Украина Россия согушта көрүп атабыз, ким жеңет, кимде жакшыраак дрон болсо, кимде танк эмес, ооба кимде зомбирек эмес, а дрондор жеңип атат да согуштучу. Ошол үчүн биз ушунга жакын болуш керекпиз. бул жерден аттарга жылкыларга да мыкаачылык мамиле болуп атат да бири бири Ооба, менен акыреги сынат, аттар арка мойун астында калып өлүп атат, адам менен катар кырсыкка кабылып атат да жан жаныбарлар дагычы. туптуура айтасыз. Туптуура айтасыз. Ооба. Биз Анан жылкыларды жакшы көрөбүз дейбиз. казак Тулпар. кыргыздын ортосунда оюндук эрежелер боюнча чыр чатакка чекит коюлбай келатат да. Ооба. Анан тайгазанды дагы жок андай болуш керек, мындай болуш керек депчи. Анан сен айтып аткан нерсе өтө алдыда прогрессивдүү көз карашты айтып аткандан улам мүмкүн кыргыз коомунда ошо дрон менен көкбөрүнү дүйнөгө жайылсак, мына ошол биздин улуттун жалпы адамзатка тартуулаган бир жакшы кумар оюну болор белек да. Ооба, ооба. Ооба, көкбөрү балким 1000 жыл мурун пайдалуу болгон да, ошо кезде ат үйрөнгөнү, ошону популяризация кылганы жакшы болгон да. Себеби көбүрөөк адамдар ат минсе, анда балким биз тезирээк атака кылабыз, тезирээк маневрларды кылабыз да. Ошентип Чыңгыз хан аттарды жакшы билип, Европаны басып алды. Ал кездеги технология ошол болчу. Бирок азыр биз бүгүнкү технологияны өткөрүш керекпиз андычы. Ошо бирөөсү дрон, экинчиси болсо роботтор. Жакында ошо Tesla роботторду чыгарып баштайт, алар мушташып баштайт. Уже армияда эле кереги жок болуп калат, себеби роботтор эле атып эле алар 100% попадание кылат да, мындай. Чарчабайт, тамак жебейт. Ошол үчүн биз дагы ошонго даярдык болуш керекпиз да. Биздин робот армияга да Жогоруда да жакшы белгиледиң. Украина бүгүнкү күндө маселен Россия менен салыштыра келгенде армиясынын саны абдан аз. Бирок дрон аркылуу өзүнүн мекенин коргоого, эгемендигин, көз карандысыздыгын коргоого ошол мобилдүү аракеттери дүйнөгө мындай согуштук доктринаны өзгөртүп атат да кыйла. ооба, ооба. Ошол үчүн мен ишенем да, биз күчтүү эл болуш үчүнчү башкача бир нерсе кылыш керекпиз да. Мисалы жанагы стартаптарчы, жаңы фирма чыкса рынокто, башкача бир нерсе кылыш керек да. Ошондой алдыга өнүгөт. Ошол үчүн мынтип чоң болуп кетет да. Биз деле ошондой жаңы нерселерди кылыш керекпиз. Күчтүү болуш үчүнчү ошол дрондорду, роботторду, дагы башка нерселерди жакын болуп, кереги жок нерселерди баарын четке кагыш керекпиз. Биз дагы бир Манас менен аябай спекуляция кылат эмеспизби? Ооба, Дүйнөдө эң көлөмдүү повесть теги эпос депчи. ооба. Бирок аны дүйнөгө жайылтууга келгенде Раддовдун эң неудачный вариантын ошо дүйнө тилине которуп жайылтып келе атышат да. Анан деги эле Манас менен кантип биз өзүбүздүн визуал карта экенибизди, биздин энциклопедия экенибизди дүйнөгө тааныта алабыз. Мен ойлойм, Манас бул 1,5 жыл, 2000 канча, 1000 жыл мурун болгон окуя беле? Ал уже өтүп кеткен нерсе. Азыр биз бүгүнкү нерсе менен сыймыктаныш керекпиз да. Бүгүн биз немен сыймыктана алабыз? Мына бизде миллион адам Россияда жүрөт. 50,000 адам Чикагодо жүрөт. Баары эле көптөрү тиякта жүрөт, кара иш кылып жүрөт. Дүйнөгө биз азыр немен кошумчалай алабыз? Эмне жетишкендик дүйнөгө берип атабыз? Эч нерсе, эч кандай жетишкендигибиз жок. Ошол үчүн Манасты эстей берген уят деп эсептейм. Биз дүйнөгө бир гана кара жумуш экспорт кылып атабыз азырчы. Анан Манасты да ошол дүйнөлүк шедевр катары дагы тааныта албай атабыз да, бирок өзүбүздүн эле ички аудитория үчүн гана маанилүү болуп атат да Манасчы. Дүйнөгө таанытпай келгенде өзүбүз жарабыз болуп атабыз да. Мен ойлойм, Манас жөнүндө көп деле эчтебес кереги жок. Биз реалдуу нерселерге, бизде убакыт жок андай нерселерди ойлонгончу, Биз кичинекей банкрот фирмадайбыз да. Банкрот фирма болсо, бир гана керектүү нерселерге көңүл буруш керек. Реалдуу бизге жашоого эмне жакшы пайда берет? Мисалы, Манас эстегенден деле эмне пайда? Эмне пайда? Сейт мырза, сөзүн созуңуз да. Жанагы биздин чет өлкөдөгү, Америкадагы, Европадагы мекендештер IT технологиясын бекер окутуу, бекер үйрөтүүнү соц тармактарды жайылтып атпайбы? Канчалык ошол маанилүү экенин дагы айта кетсек. Ал өтө маанилүү албетте.
Э, Жумуштан куткаруунун бир аргасы да жакшы. ооба, албетте. Америкада эң бай иммигрант группа же вообще эң бай этнос бул индустар да. Эмне үчүн алар бай? Себеби индустар алар туура кесип тандайт да. Алар кымбат кесиптерди тандайт. Бай кесиптерди тандайт да. Вот программирование, доктор, анан жакшы бизнесмен да. Вот алар туура кесиптерди тандап, Америкада эң бай эл индустар. Америкада эң чоң IT фирмалар жетектеген бул индустар да. Мына Google'ды индус жетектейт, Microsoft'ты индус жетектейт, дагы калгандарын унутуп калдым. Бирок толтур IBM'ди индус жетектейт. Алар ошондой туура кесип тандап, уже көп жылдан бери окупчу. Фирмада Акыл эмгекке басым коюуда, интернет. а вот бир да орус чоң фирманы жетектебейт, же Бангладештик, же Пакистандык, ошо да. Ошол үчүн мен ишенем, биз дагы айтини эрте үйрөнүп баштасак, келечекте биз деле ушундай чоң фирмаларды жетектеген кыргыздар болушу мүмкүн. Анан жалпысынан деле айлыктарыбыз жакшы болот да. Кедей этнос группа эмес, а бай этнос групптардын бирине болсок болот Америкада. Эми дагы бир өзүңдүн контентиңе токтололу. Бул дагы чоң маанилүү да. Сен айтып атпайсың, биз акыл эмгегибиз менен бир бүгүнкү технологиялык мүмкүнчүлүктөргө менен басым коюп акча табуунун жолун издешибиз керек депчи. Кыргызча контент кылып, Facebook'тан тыйын тапса болот деп өткөндө мисалы менен көргөзсүң квитанциясынан беричи. Анан кыргыз тили өнүктүрүүгө бул бир себеп, экинчи себеп ошо онлайн түрүндө акча табуу. Мунун жолун дагы түшүндүрө кетсең ашыкча болбосо эле кеңири аудитория үчүн дагы. Ооба, мен Facebook'та монетизацияны октябрда күйгүздүм. Анан биринчи айда 1 цент түштү, анан кийин 10 цент түштү, анан акырындап көбөйтүп март үчүн $10 түштү. Ошол үчүн өсүп баратат да, аябай тезчи. 1 центтен 10 центке жетти. Ойлойм ушул апрелде балким $20 болот. Анан ушинтип өсүп балким $1000 жеткизейин деп атам, ошонучу. Ооба. Себеби ошол жыйынтык сен тапкан жыйынтыгыңчы канчалаган миңдеген жаштарга, кыргыз тилдүүлөргөчү бул жакшы маяк да. Ошондуктан ушул боюнча дагы кантип мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу керек. Ошону Facebook'тун жакшы жери акча берет экен да кыргыз тилдүү контенткечи. Мен Instagram бербейт да кыргыз тилдүү контентке. Вообще эч кандай контентке акча бербейт. А Facebook'та ушундай монетизация бар экен. Аябай мен сүйүндүм. Башкалар кыргыздар деле ушуну үйрөнсүн деп ошондо видеону чыгардым эле. Көп суроолор келди. Мындайды башка кыргыз кылган жок окшойт. Мен биринчилерден окшойм ошондой кыргыз контент үчүн акча алганчы. Ошол үчүн мен ошо бир видео даярдап чыгарышым керек экен. Кантип ошону күйгүзгөнүнчү. Себеби башкалар күйгүзүп алган жок да мендейчи. Биз улут өзүбүзчө тарых жаратууну билбей атпайбызбы? Жаңы салт, жаңы маданиятты калыптоо деген ушуда сен эң башкы ана башы болдуң да, мындай айтканда баштап бергенчи. Эгер ушул жыйынтык болуп калса, маселен ата мекендик өндүрүштүн жол башчысы Табылды Эгембердиев болгондой элечи, Шоро компаниясы болгондой, Facebook'тагы бул кыргызча контенттер менен тыйын тапса болот деген Сейитбек Успановдун мөөрү баскандай бир жакшы чыйыр. Ооба. Мен деле атайын мен бул үчүн мындай максат болгон эмес да, акча тапканчы. Жөн эле кызыктуу болгон. Анан мен ишенем, бир нерсе өнүгүш үчүн ал жерде монетизация болуш керек да. Ал үчүн финансовый компенсация болуш керек да. Биякта кыргыз тилде компенсация болгондон кийин бул деле мотивация болот да башка кыргыз тилдүүлөргө көбүрөөк контент чыгарганчы. Менде көп деле просмотр болгон жок. Менде 40 эле миңге ушунча $10 берип койдум. Өтө көп да. Мен ойлоп атам да, ар бир кыргыздын жөндөмү жетет эгер ушу сен айткан мүмкүнчүлүктү колдонсочу. Бизде канча көп акындар бар, канча манасчылар бар. Тиги Озек адабияттын биз бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат да. Анан кыргыздар жорго сөз менен ар бир экинчи киши уйкаштыра берет да, мындай ыр жаза берет го. Ошондуктан алар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк эле да. Мындай кара жумуштан качып, сөзсүз эле базардан жумуш издебей, же бир мекемеге, же бир жака барып жумуш издебей, онлайн аркылуу акча табуунун жолун үйрөткөнүбүз маанилүү го дейм да. Ооба, мына сизге буюрса
жолун таап алчы, кантип монетизацияны күйгүзгөнүнчү. Ол жобо аябай көп жакшы контент чыгарасыз. Сен мени абдан кызыктырып койдуң бугачы. Мен ошондон улам байкап аттым бекен. Акыркы убактарда соц тармакка кичине видеолорду да көбүрөөк чыгара баштадым. Жакшы экен, жакшы болуптур, жакшы Буга болуптур. чейин TikTok, Instagramга да баштап көргөм да. Себеби биз бүгүнкү күндө балдарга өзүбүздүкүн таңуулай беребиз да, ата энелик өзүмчүлдүк мененчи моуну кылыш керек, анан мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың депчи. А бирок балдар бизди укпайт. Балдарга биз сүйүүбүздү, мээримибизди гана бере алабыз, акылыбызды жугуса албайбыз. Себеби ал бүгүнкү күндө интернет менен кармап отурган балдар баалуулугу башка да. Анан ошолорго жаңы аянтча да Ооба, Facebook ооба, ооба, аябай. Бирок алар Facebook'tu көрүшпөйт да, жаштар. Бул TikTok'о өтүш керекпиз го. Эки жака чейин чыгарыш керекпиз. TikTok'о, Facebook'о, Instagram бир эле видеонучу жүктөй бериш керекпиз. Баардык жака. 15 жылдан берки чыгармачылык адабий тажрыйбамда Facebook мага чоң аянтча болуп берди да. Рекламага төлөгөн жокмун. Мен Facebook аркылуу Рухешти тааныттым. Facebook аркылуу өзүм чыгармаларымды сатылып келатат. Анан биз акча табуу жолун үйрөнгөндөн уялабыз да бүгүнкү күнгө чейинчи. Соода кылуу аң сезиминен эми араң ат деп өттү. Базар экономикасы деген терминди түшүнүп түшүнбөй, капиталисттик, либералдык баалуулуктарды дагы эле жериген көз караштар бар да. Анан бул улутка канчалык зыяны бар, канчалык пайдасы бар? Ооба, биз мен балдарымды соодага 5 жаштан үйрөтүп келатам. Алар көчөгө чыгып лимонад сатты. Бир күнү бир жолу Вашингтондогу эң борбордогу имараттын жанында суу сатышты. Ушинтип көндүрүп атам да, соода кылганынчы уялбай чыгыш керек да. Өзүнүн бир эмгегини сатканы. $1, $2, ошо бир жолу балам чыкканда 6 саат соода кылып $160 таап келди. Анан Балаң канча жашта азыр? азыр 10 жашта. Бирок ошо соода кылганда 7-8 жашта болчу. Анан Дегенде уялды. Кандай дейсиз? Дегенде уялды соода кылганда, же уялбадыбы? Азыр уялбай калды. Азыр турат, азыр сүйүнөт аябай. Азыр сурайт качан соода кылабыз, качан жакшы аба ырайы болот депчи. Азыр ошо соодалашканды үйрөтүп атам да, мен уялам дагы делечи 40 жашында кээде соодалашканчы. Же бирөө мисалы бир нерсени услугадан сурасам, бирөө $100 десе, мен $90 деп соодалашкандан уялам да. Бул туура эмес да. Бул мындай соодалашуу деген мындай борьба да, күрөшүү. Анан бияктан эмне кылып келип атат? Биз кыргыздар болсо ушундай эрте жаштан соода кылганды үйрөнүш керекпиз. Баарыбыз тең, себеби биз бул рыночный экономика да, биз өзүбүздү бир нерсе сатабыз да. Убактыбызды, эмгегибизди. Ошол үчүн Мага да жакшы демшик бербедиңби Сейитбек? Себеби мен дагы базарларды аралап китеп сатып жүрөм да, өзүм автордук китептеримдичи. Анан бизде акын жабышырабызга чейин китебин саткандан уялат да. Анан улуттук адабиятты эмне үчүн кыргыз тилинде айта албадык атабыз? Эмне үчүн улуттук адабият, кыргыз адабияты приоритет болбой атат, тираж өспөй атат? Ошондон улам мен базарга чыгып китеп сатууну, сен айтып атсаң да шыктанып калдым. Соодадан уялбашыбыз керектиги. Албетте биз соода жок, эч нерсе жок да. Кээде адам гений болсо делечи, Билл Гейтстин кыйын жери, ал болсо программасын IBM'ге сатып койду. Бирок IBM Билл Гейтстен мурун башка бирөөгө барганда, анын программасы Билл Гейтскинен жакшыраак болгон. Ал менен барып сүйлөшөн десе, ал саткысы келбей койду да. Мындай программасы жакшы экен, бирок сатканды билбейт экен, соодалашканды билбейт экен. Анан Билл Гейтске барса, Билл Гейтс менен сүйлөшүп, анан дүйнөдө эң бай адам болуп калды көп жыл боючу. Биякта өтө маанилүү соодалашуу да. Соодалашуу ушул өтө маанилүү кесип, бул башка дагы айтып коюш керек. Өтө маанилүү технический билим, мисалы китеп жазганы, программа жазганы бир кесип маанилүү да. Бирок ошол эле маалда өтө маанилүү кесип, балким анан да маанилүүрөөк бул сатуу, соода кылуу. Кайсысы маанилүүрөөк деп ойлойсуз жашоодо? Сатуу же бир технический кесиппи? Кайсынысы көбүрөөк пайда тиет? Чочулуп атам, кайсы жоопду айткандан. Сатууга дейм. Сатуу деп ойлоп атам мен дагы. Мен саткан адам көбүрөөккө жетишет, байыраак болот.
жөн эле технический жактанчы. Ага. Идеальный, оптималдуу албетте экөөнү тең билиш керек, бирок эгер бирөөсүнөн фокус кылыш керек болсо, сатуудан баштамакмын биринчичи. Себеби адам сатып атканда көрөт да, эмне каалайт экенчи, андан ошоңо үйрөнүп алса болот да. Адам жөн эле жаза берсе сатпай элечи, анда эч кандай информация жок, жүрө берет. Бүгүнкү аудиториябызга угузсак да мындай. Акча, байлык бул дагы бир эркиндиктин формасы да. Акчаң болсо каалаган сапаттуу билимди бере аласың балдарыңа. Акчаң болсо каалаган жерден дарылана аласың, дүйнөнү саякаттайсың. Анан бирок бизге коммунисттик доор башкача үйрөтүп койгон да. Себеби өмүр бою Ооба. биз багуусунда болуп, соода кылгандан, башкаданга келгенде акчасы бар кишини, колунда бар кишини терс мүнөздө сыпаттап көндүрүп коюшкан да, баягы басмачыларды элдин жон терисин сыйрып, элдин ырыскысына байыган дегендей эле. Албетте бизде элдин ырыскысынан байып кеткенде коррупционерлер толтура. Ал дагы кошул ташыл болуп кетти да. Негизинен байлык, акча дегенди жериген мамиледен кантип кутулат кыргыз? Бирок баарынын көзүнөн акча учуп турат да. Бирок болбой эле, ой мага акчанын кереги жок, мен байлыкка кызыкпайм. Балдарым да ошентип айтат да, байлыкка кызыкпа, акчага кызыкпа депчи. Сен жогоруда жакшы нерсени айтпадыңбы? Балдарыбызга бизнес сабаттуулукту үйрөтүшүбүз керек, соода кылганды үйрөтүш керек. Акча деген бул эркиндик деп Ооба, кыргызга туура слоган. Футболка жасаш керекпиз. Акча барабар эркиндик. Бизде көп акча болсо эркинирээк болобуз. Акча аз болсо кулбуз. Акчасы аз болгон алам бул кул. Анда ошол үчүн биздин формула кантип акчаны көбөйтөбүз? Эркиндик көбөйтүш үчүнчү. Ойлойм акчанын көбөйтүшүн эң жакшы жолу бул адамдар туура кесип үйрөнүш керек. Биз кыргыздар эмне үчүн кедейбиз? Себеби бизде туура кесип жок. Биз эмне үчүн Россияда барып кара жумуш кылып атабыз? Себеби доставка, такси, стройкадан эң жөнөкөй, эң акылсыз жумуштардан башка эч нерсе билбейбиз. Сварщик, сантехник, программист, ушундай нерселерге биз азбыз да, аябайчы. Ошол үчүн биз кичинекей жашыбыздан баштап ошолорду үйрөтүш керекпиз да, үйрөнүш керекпиз. Өзүбүз үй бүлөбүздөн башташ керекпиз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн балдарыбызды жакшы чоңойтуш керекпиз. Ошол кесиптерди билгенчи, керектүү кесиптерди. Мен мисалы таблица түздүм. Кайсы кесиптерди балама үйрөтүшүм керек экенчи, анан ошо кайсы кесипти качан үйрөттүм, кантип үйрөттүм деп тизме түзүп атам да. Анан ошол 18 жашка чейин ойлойм, аябай узун тизме болот депчи. Машина жуумай, сатмай, үйдү пылесостомой, ушундай жашоого керектүү кесиптерди үйрөтөйүн деп атам да. Анан жана инвестиция боюнча кантип кылганы, мисалы кыргыздар инвестиция кылганын билишпейт да. Акча тапкан, бир жагынан кара жумуш болуп, араң 10 жыл иштеп акча чогултат, бирок анан туура эмес кылып бир айда эле жоготуп коюп атат. Канча көп кыргыздарды бар. Ошол үчүн жанагы финансылык эркиндик анан ошол да маанилүү. Көп нерсе иш кылыш керекпиз, аябайчы. Себеби совет заманында жашай берип биз мындай как жана клеткада эле жүрөдүк да. Жана жаныбар бар го, клеткада жүрө берген жаныбарчы, зоопаркта. Жөн эле жатып эле жүрөбүз, бизди багып жүрүштү, биз деле калп эле иштеп жүрөбүз анан. Мына жашоого даяр эмеспиз да. Ошол үчүн көп нерсени кайра үйрөнүш керекпиз да. Жаратылышка чыгыпчы. Айтпек, мен Юval Хараринин жанагы 21-кылымдан 21 сабак деген китебин окудум да. Как раз сен айтып аткан тема боюнча, жумуштук боюнчачы, жумушсуздук боюнча. 21-кылымдын эң бир коркунучу роботтор башкарат, искусственный интеллект башкарат. Жасалма интеллектчи. Бирок технологиядан артта калган киши бул эртең жөн эле көчөдө калышы мүмкүн да, жумушу жокчу. Эртеңки күндө мисалы хирургдар же болбосо айдоочулар деле жумушсуз калышы мүмкүн да. Себеби адам факторуна караганда робот башкарган транспорт коркунучсуз. Ооба. Ичип албайт же бир уктап кетпейт дегендейчи. Хирургда деле ошол ак халатчандардын катачылыгынан деле адам өмүрү кыйылып калып атпайбы? Ооба. Кыргыздар көп жакшы көргөн жумушчу, мисалы Америкада таксист, доставка, тамак доставка, андан кийин грузовик айдамайчы. Ушул жумуштар эң оңой да. Роботторго кылыш үчүнчү уже азыр роботтор таксилер бар, робот доставкалар бар, бирок алар мындай кичинекей бир шаарларда бар да. Бага мамлекеттик деңгээлге чыга элек, бирок жакына чыгат да. Ошол үчүн ушу бардык
бардык көп кыргыздар жакшы көргөн кесиптер ошол жок болуп кетиши мүмкүн да, жумуштарчы. Ошол үчүн биз даяр болуш керекпиз. Жанагы башка роботтор кылган жумуштарды кылып. Өзүң программист катары анан дүйнөнүн гегомонуна айланган Америкада жашап атасың да, кандай прогноз бересиң? Жакынкы жылдарда кыргыз коомчулугун кандай кыйынчылыктар, кандай сыноолор күтүп атат? Себеби мындай дүйнөлүк интеграциянын шаарында технологиянын мындай саат сайын, күн сайын алмашып атканда биз мүмкүн уктап жатабыз, көп нерседен кабарыбыз жок. Ооба, биз уктап жатабыз. Биз Кыргызстанды болсо өтө көп туура эмес нерселерге көңүл буруп атат, инвестиция кылып атат. Эгер стартап катары бааласак Кыргызстандычы, как аналогия кылсак, Кыргызстан стартап. Стартап болсо туура эмес жака энергиясын көңүлүн буруп атат да. Ошол үчүн стартап эгер ушуну көп кыла берсе, банкрот болуп калат да. Анан жок болуп калат стартапчы. Фирмачы эгер туура эмес чечимдерди кыла берсе. Мисалы, эң өкүнүчтүүсү, мен ойлойм, Кыргызстанда жакшы билим берүү система жок да. Жаштарга 12 жыл мектепте окуйт, бирок мектептен кызыл диплом менен чыгып деле жумушка орношо албай жүрөт. Бул демек мектептер 12 жыл эмне кылып жүрөт, 12 жыл бала эмне кылып жүрөт вообще мектептечи? Демек 12 жыл жөн эле бекер кетти да. Мисалы менде IT окутуу боюнча фирма бар да. Биз 5 ай окутабыз балдаргачы. 5 ай окутуп, анан окуучулар жумушка орношуп кетет да. 5 айда ушундай технический жумуш билимди беребиз, анан кийин жумушка орношууну да үйрөтөбүз да. Резюме жазганды, сүйлөшүүнү. Анан 5 айда результат бар да. А биякта 12 жыл результат жок. Бул жакта 100 миң деген адам ушуну өтүп атат да. Ушул бекер 12 жылны коротуп атат, бекерчи. Ошол үчүн ушундай нерселердин баарын жок кылыш керекпиз да. Пайда бербеген нерселердичи. Мисалы, Америкада ушул проблеманы Дональд Трамп байкап, билим берүү министрлигин жоюп салды да. Жоюп атат. Ал айтты, билим берүү министрлиги тескерисинче тоскоолдук кылып атат. Райондорго, штаттаргачы билим берүү бергени. Анан ушундай радикальный алмашууларды кылып атат да, Америкадачы. Кыргызстан деле ошондой ойлонуш керек да, радикалдуу. Мурдагы эле совет заманындагы келаткан эле системаны уланта бербейчи. Биз мурун 11 жыл, 12 жыл окутчубуз, биз азыр улантып кете беребиз дебейчи. Биз ошондой радикалдуу алмашууларды келтириш керекпиз да. Бирок андай радикалдуу алмашууну көрбөй атам Кыргызстандачы. Анан экинчиси ойлойм, аябай жаман өкүнүчтүү көрсөткүч Кыргызстанда бул сот системасы адамдын укуктарын коргобой атат да. Жана мисалы, бирөөнүн үйү болсо, жери болсо, менчикти. Бул эң ыйык нерсе да. Адам укугу, адам эркиндиги сыяктуу эле менчик дагы бул ыйык нерсе да. Маңдай терим менен табасың, өмүрүңдү берип, энергияңды берип. Ошо ыйык. Америкада бул ыйык нерсе. Мисалы, мен Трампты аябай урушсам деле, ак үйдүн маңдайына плакат менен чыгып алсам делечи, Трамп кет депчи. Анан үй бүлөмдүн баардыгы чыгып алсак деле, Трамп эч нерсе кылбайт. Кылгысы келсе деле эч нерсе кыла албайт да. Анан Американын миллиардерлери деле ошентип чыкса, фирмасы менен каршы чыкса, эч нерсе кыла албайт. Биякта ыйык деп эсептелет да. Трамп эч кимдин фирмасын тартып ала албайт, эч кимдин үйүнүн конфискация кылып, арест кыла албайт. Ошол үчүн Америкага келгени адамдар каалайт да, себеби биякта эмгеги корголот. Кыргызстанда андай көрүнүш жок да. Ошол үчүн ойлойм, андай жерге акылдуу адамдар баргысы келбейт да. Барып бир нерсе куруңар келбейт да, баары бир күнү бирөө тартып алсачы, жакпай калсаңар бирөөгө. Ошол үчүн бул өтө өкүнүчтүү деп эсептейм. Сейитбек, биздин тема баягы улут кантип калыптанат деп эдикпи? Бирок биз күнүмдүк турмуштагы практикалык суроолорго жооп издеп атабыз да. Маселен, улут десе эле сөзсүз эле жана куру сыймык эмес. Ошо улут эртеңки келечегин ойлошун үчүн кандай кесипке ээ болуш керек? Канткенде биз улут катары өзүбүздү таанытабыз дүйнөгө. Дүйнөлүк атаандаштыкта биз өзүбүздүн жүзүбүздү кантип көргөзөбүз? Ооба. Эмне активдерибиз менен, эмне приоритеттерибиз бар, эмне ресурстарыбыз бар? Ооба. Мен улут, мен
ишенем Кыргызстан бай мамлекет болуш керек. Биз ошо бир максат коюш керекпиз да, биздин Кыргызстандагы баардык кылган аракетибиз элдин жашоо деңгээлин көбөйтүш керекпиз да. Элдин жашоо сапатын жакшыртыш керекпиз. Бир максат коюш керекпиз да. 5 жылда элдин жашоо деңгээлин жакшыртабыз депчи. Баардык кылган аракетибиз элдин жашоо деңгээлине такалыш керек да. Билим берүү, ден соолук, баардык нерсе. Мунун бул как фирма катары башкармакмын да, мамлекеттичи. Ар бир биз эгер бир гана жакшы бай мамлекет болсок, ошондой күчтүү улут болобуз. Кээде мамлекет күчтүү улут боло албайт да. Бир гана бай мамлекет күчтүү болот. Ошол үчүн туурабы Олжобек эке? Эң мыкты. Мен бир соңку суроону мындай бергим келет да. Сен улуттун татыктуу өкүлүсүң. Ошондуктан баягы улуттун тагдырына, келечегине кайдыгер болбогондон улам жанагы соц тармактарда, Facebook'та какылдап, какшап айтып атасың да. Бүгүнкү маекеде макул болуп, ошо Кыргызга мындай айтканда курсту көргөзүп атасың да. Биз момундай жолду багытты алышыбыз керек депчи. Анан сен өзүңдүн тилиңди унутпай, эне тилиңде ушинтип мындай оюңду жеткиликтүү айтып атканыңа бул да бир сыр да. Өзүң Американын жаранысың да. Ооба. Туурабы? Кантип ошо тилди өнүктүрүп өстүрүүгө аракет кылдың? Кантип себеби же үй бүлөдөгү баарлашуу ошондойбу же дайыма мунун артынан да иш иштеш керек да. Себеби дүйнөлүк баалуулуктар да толтура да, тилди унутуп койгондор толтура. Башкаларда көйгөй көп да. Маселен менде чөт өлкөдөгү тилектештер, санаалаштар айтып калат да. Кашай биздин балдарыбыз кыргызча сүйлөй албай атат, французча, немисче, англисче сүйлөп эле үйрөнө албай калат экен, эне тилди унутуп коет экен деп бир актануу, бул же чын эле жүйөлүү себептерби? Кантип сен ошо эне тилиңди коргоп, мынтип өзүңдүн оюңду жеткиликтүү айтканга жетиштиң? Башында мага чоң жардам болду бул, биз үйдөн кыргыз тилде сүйлөшчүбүз дайымачы. Абам Азаттык радиодо иштеп, кыргыз тилин жакшы билип, кыргыз журналист болуп, анан биз үйдөн эле ошол кыргыз Амирбек Азам Усманов деп тааныйт. Анан уже үйдөн чыккандан кийин мен болсо кыргыз тилде сүйлөшкөндү жакшы көрчүмүн дайымачы. Анан ким кыргыз тилде сүйлөшсө ошол менен сүйлөшкөндү жакшы көрчүмүн. Анан эмнегедир ошол кыргыз тилде сүйлөгөнү мага дайыма маанилүү да. Билбейм эмне үчүн, бирок ошондой сезим бар. Хотя кыргыз тилдин мага эч кандай пайдасы жок да, мындай финансовыйчы. Жумуштан колдонбойм же мындай Өскөлөктө колдонулбайсың да? мындай мага түз пайдасы жок да, жөн эле мындай мага жакшы сезилет да, мага приятно. Анан ошол үчүн кыргыз тилде жакшы эстеп турайын деп, ошол үчүн дагы кыргыз тилде видео чыгарам да, себеби бул мени мажбур кылат ойлондурганы, анан оюмду түшүндүргөнү, анан мага бир гана жазганы кыйыныраак, себеби мен түшүнүктүү. сөздөрдү Озеки сүйлөттүргөнгө дагы алкыш ошол. Жазуу жагы маданият менен башка да, Озеки сүйлөгөн башка. ооба, ошол үчүн Англис тилин үйрөнө албай жүргөнүбүз да ошол болуп атат да. Тиги Сейитбек, рахмат, убактыңды бөлүп, биздин түз эфирибизге макул болуп, бул теманын тегерегинде сүйлөштүк. Келечекте кызматташтыкты каалайм. Кыргыздын татыктуу уулу, улуттун татыктуу өкүлүсүң. Сыймыктанабыз. Четте жүргөн өзүңдөй мекендештер дайыма ушул элге тийгизген жарыгыңар ушул, пайдаңар ушул. Акылыңар бизге салып аткан инвестицияңарчы, бизге туура багытты көргөзгөнүңөрдүн өзү бизге, мамлекетке, элге, улутка кылган чоң жакшылыгыңар. Чоң рахмат Олжобек эке. Чоң рахмат чакырганыңызга. Аябай кубанычта болдум сиз менен сүйлөшкөнү, көрүшкөнү. Жакшы буюрса, жакшы болсун.